Assalamu alaikum. Amansızdarбы? Урматтуу Тез Кабар Турак-жай каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз Жалал Абад жергесине келгенбиз. Бегаваттагы жаңы конуштан сатыла турган үй көрсөтөбүз. Азыр дарегин сиздерге так түшүндүрүп коелу. Ош-Бишкек чоң трассасына жакын жерде жайгашкан. Сиздер 300 метр барсаңыздар тетиги жерде 3 көчө. Мисалы Баткен Оштон келе жатканда Жалал Абадка келип Арпыдан өтүп темир жолдон өтүп бир аз жүрсөңүздөр 3 көчө заправкалар жайгашкан. 3 көчөдөн оң тарапка бурулуп Жалал Абад жакка барасыздар. Андан сол тарапка бурулуп бери жүрсөңүздөр сиздер Өзбекстанга кирип кете турган Бегаваттын жолу мына ушул. Бегават айылына ушул жака ушул жол менен келип түз кирип кетет. Бул жагы өзү Бегават айылы. Бегаватка киргенде эле мына бул жерде чоң канал бар. Бул жерде болсо ырыскы азык түлүк дүкөнү бар экен. Ушул дүкөндүн жанынан эле сиздер сол тарапка бурулуп түз киресиздер. Жаңы конуш бул жак. Мынакей туугандар, алыстабай туруңуздар, биз сатыла турган үйгө жетип келип калдык. Азыркы трассадан жаңы конушка ушул каналды бойлоп эле биз көрсөткөн жол менен түз киресиздер. Солго бурулган көчөлөрдү эсептеп, эң акыркысына сол тарапка буруласыздар. Бурулуп эле бир аз жүрсөңүздөр сатыла турган үй сол тарапта жайгашкан. Чатыры күрөң түстө, алдына навес аркасы курулган, дарбазасы коюлган, айланасы бүт тосулган. Пескаблок менен тосулуптур, жери 6 сотук экен. Азыр сатыла турган үйдү сиздерге баштан аяк бүт көрсөтүп беребиз. Бул үйдүн баасы $38.000 кеми бар. Мына ушул үй, көрүп турасыздар. Өзү 3 бөлмөлүү душевойу бар экен, өзүнчө коридор менен. Ушул үй сатууга коюлуп атат. Бул жагында сарайы, навеси да бар экен. Бул жагында да навеси бар. Азыр баарын сиздерге көрсөтүп беребиз. 6 сотук жер аянтында жайгашкан ушул жер туугандар. Көрүп турасыздар. Бул жерде болсо кранттан суу чыгат экен. Ичкериден дагы крант коюп коюптур, кранттан суу чыгат экен. Мында болсо дарбазасын койгон. Чек арасы ушул чекеден баштап наркы дубалдын кырына чейин барып такалат. Дарбаза, чоң дарбаза коюлган. Унаа кире турган жагы бул жагы, ал эми калиткасы бул жагында. Алдында болсо көрүп турасыздар, навес арка түрүндө жабылган, чоң навес, астына 2 унаа батат. Ал эми стяжканы болсо төргө чейин курган. Бул жерге көрүп турасыздар, 4-5 унаа кенен батат. Жери 6 сотук. Сырттан киргенде эле үйдүн алдында жашыл зона бар, гүл бакчасы бар, огород. Бул жакта төрдө навес курулган. Ал эми үй болсо көрүп турасыздар, күнгөйбет курулган. Үй өзү чакан үй. Болгону 3 эле бөлмөлүү үй. Душевой өзүнчө, коридор өзүнчө. Чатыры, мына бул навестин чатыры күрөң түстөгү тыныке менен жабылган. 8ге 8 размерлүү үй. Сырты шыбалган декор бол элек. Терезелери бардыгы пластик терезелер. Ал эми айланасында бүт ушундай теп-тегиз кылып стяжка куюп койгон. Бул жака болсо сарай курган, акурлары жасалай элек. Үстү чөп канасы. Айланасы бүт ушундай пескаблок менен тосулган. Бул жака дагы мына 1 метрден ашык аянтка ушундай гүл бакча, арча жана башка декоративный гүлдөрдү отургузганга, жашыл зонага жер калтырып койгон. Эми мен сиздерге биринчи кезекте үйдү көрсөтүп берейин. Бул жердеги көрүп турасыздар, ушу жашыл зонанын айланасындагы ушундай гүлдүү решетка тосмолор менен тосуп койгон. Дарбазаны дагы жакшы курган. Бул навес. Навести дагы бийик курган. Навестин астына 2 унаа кенен батат. Бул жер мына үйдүн кире бериши. Мунун чатыры дагы жабылган. Эндүүлүгү 1,5 метр чыгат. Ушул жерге мына палас салып коюптур. Ушул жерге бутту чечип, анан үйдүн ичине кирип чыга берсеңиздер болот. Мындайга түз барып туруп, оң жака өтө турган болсок, бул жак мына эндүүлүгү 1-3 метр чыгат. Төргө тапчан жасаптыр, анын астында суу кампасы бар экен мына. Бул жер суу кампа экен. Билбейм канча тонна, бир 5-6 тонна, көп болсо бир 10 тонналык суу кампа резервуары бар экен. Ушул жерде көрүп турасыздар, тапчан. Үстү навес болуп жабылган. Бул жер болсо кенен площадка. Бул жагына болсо 1,5 метр аралык калтырыптыр. Терезеси пластик. Негизги үйгө кире турган эшик мына ушундай алюмин ак түстөгү каражаттардан, профилдерден жасалыптыр. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үйдүн ичине кирип келдик. Бул болсо коридор.
Коридордун эндүүлүгү 1 метрден ашуунураак. Эшиктер бардыгы 4 эшиктен хай-тек эшиктер. Дубалдагы обой, жидкий обой, потолок пластик каражаттарынан жасалган. Үйдө болсо отопление бар экен, полу болсо ламинант экен. Бөлмөлөрдү чекеден тааныштырып көрсөтөйүн. Оң жактагы 2 канаттуу эшиктен кире турган болсок, бул жак чоң бөлмө экен. Негизи проект боюнча зал болгон окшойт, бир аз өзгөрүп кетиптир. Мунун терезеси ушу үйдүн астанасы жакта жайгашыптыр. Бөлмөнүн туурасы 2,70 экен, ал эми узундугу 7 метр чыгат экен. Бул жагын болсо азырынча кухня кылып жасап коюптур. Аристон дагы киргизилип коюлуп, суулары дагы киргизилиптир. Бул жака эмерек коюлуптур. Бунда болсо отопление печкасын орнотуп, отопление системасын тартып коюптур. Полу ламинант, дубалдары көрүп турасыздар, жидкий обой. Бул үй өзү туугандар ачыгын айтканда пеноблок менен курулуптур. Полуна болсо ламинант жаткырылган. Потолок пластик каражаттарынан жасалган. Эки жеринде 2 плафон люстра илиниптир. Бул биринчи чоң бөлмө болду. Эми кийинки бөлмөлөргө башпагалы, сырттан киргенде сол тараптагы биринчи эшикти ачып кире турган болсок, мында болсо 12 чарчы метрлүү бир бөлмө. Бул спальный, же болбосо отурган үй деп койсок болот. Жашай турган бөлмө, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү, узун туурасы 4/3, 12 чарчы метр чыгат. Дубалдагы обойлор жидкий обой, жалтырап турат. Потолок МДФтен жасалган. Терезеси пластик, астында отопление батареясы да бар. Бул жака болсо телевизор коюучу орундугу бар экен. Полу болсо ламинант болуптур. Эми кийинки бөлмөгө өтөлү. Сол тарапта төрдө жайгашкан. Мында болсо экинчи спальный. Бул сол тарапта төрдө турат, бир аз чоңураак. Мунун узун туурасы 4/4, 16 чарчы метр чыгат. Мунун дагы дуалындагы обой жидкий обой, полу ламинант, терезеси пластик, пардасы тартылган, отопление киргизилген, потологу МДФтен ушундай жасалган. Полу ламинант туугандар. Бул 16 чарчы метр чыгат. Тагыраагы 4/4 болуп калат. Ал эми коридордон түз төргө чейин келе турган болсок, мында болсо душевой жайгашкан. Бул жагы мына душевой. Дубалы кафель эмес, мындай бир жумшак бир каражаттардан жасалыптыр. Кирпич имитациясы менен экен, мочалка сыяктуу. Ушундай душевойлорго коет окшойт муну. Билбейм эмне деп аталат. Аябай жумшак экен, бирок моющий экен. Полу болсо кафель, төрү душевой. Үстүндө форчкасы, бул жагында вытяжкасы бар экен, потолоктору пластик, бул жагында күзгү текчелери менен раковинасы, анан бул жагында кир жуучу, машина коюучу орду экен. Мында болсо отоплениясы киргизилиптир. Бул жагы душевой болду. Ушул үй туугандар, көрдүңүздөр, коридору 3 бөлмө, коридор душевой менен азыр биз кирип бир катар көрсөтүп чыктык. Азыр үйдүн артына өтүп, сарайын дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Ал үчүн сиздер алыстабай туруңуздар. Үйдүн баасы $38,000 кеми бар. Үйдүн узун туурасы 8/8. Мына үйдүн жыгаштары кандай жыгаштар колдонулгандыгын ушул жерден дагы сиздер байкап көрүп койсоңуздар болот. Үй өзү пеноблок менен курулган экен. Үйдүн аркасындагы дагы ушундай жашыл зона бар экен. Жаш көчөттөрдү отургузуп коюптур. Кокон гилас бар экен, алма, курма, жана башка дарактар отургузулуптур. Бул жака дагы көрүп турасыздар, кошумча фундамент куюлуптур. Ушу үйгө улап, бул жака дагы бир времянка бир нерсе курабыз деген бир ой болгон окшойт. Бул жакта болсо көрүп турасыздар, сырткы ажаткана бар экен. Бул жагы болсо көрүп турасыздар, сарай. Сарайдын узундугу бир 10 метрди чамалайт. Төргө чейин улап курса болот. Бирок бул жагы мына сарайдын үстү көрүп турасыздар, чөп гана, чатыры болсо шифер менен жабылыптыр. Нар жагынын үстү жабыла элек, дубалы да курул элек, бирок фундаменти куюлуптур, бир аз эндүүрөөк экен ал жагы. Айланасы бирок бүт баары тосулган. Көрүп турасыздар, бул ушу 6 сотук жер аянтындын ичи. Ушул үй сатылды, сатылат туугандар. Эгер жаккан болсо сүйлөшөсүздөр, мен экранга телефон номерун жазып койдум. Ошол номерларга чаласыздар, байланышасыздар, келишесиздар. Ачыгын айталы, бул жерде ушу айыл өкмөттөн токтом чыккан экен.
Тиешелүү долбоор кагаздары бар экен. Анан азыр эми документтерин тапшырып коюптур. Кудай кааласа жакында кызыл китеп документтери дагы туура болот дейт. Документтерин тууралап, Кудай буйрса чыгарып берет экен, өткөрүп берет экен. Документтери Кудай буйрса жакында бүтөт дейт. Bir jumada dokumentleri бүтөт дейт. Кыскасы ким ала турган болсо, бүтүрүп, өткөрүп берет экен да. Бул жерде дагы мына крант бар экен, кранттан суу чыгып турат экен. Ушул үй $38.000 кеми бар. Эгер жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр. Жаңы конушка киргенде каналды бойлоп келип эле 4-көчөгө, эң акыркы көчөгө солго бурулуп киресиздер. Бул жагы эми мектепке балдарыңыздар ошо Беговаттын центрине барат, бала бакчага деле центрге барасыздар. Ал эми бул жагы ушу 3 көчөдөн нары кызыл багыш беле, сары багыш беле, ушул жакка барып каттап турса болот өзү. Кызыл багышка. Анан бул жакта ошо 3 көчөдө заправка бар, мечит бар, маркет бар, аптека бар, дагы эмне бар, чайхана бар, көп нерсе бар. Ушул жакка чыгып көп мүмкүнчүлүктөрдү пайдалансаңыздар болот. Аманчылыкта көрүшөлү. Беговат жаңы конуш ушул үй сиздерге насип кылсын, тойлор болсун, жакшылыктар болсун. Ушул жерде көгөрүп агарып, ушул жерде өнүп өсүңүздөр. Үйүңүздөрдө жалаң жакшылыктар болсун, үйүңүздөрдүн алды гүлгө толсун.